Бека медиа каналы тартуулайт. Дүйнөдөгү эң акылдуу жаныбарлар тууралуу кызыктар. Жаныбарлардын кандайдыр бир акыл эс деңгээли бар экендиги тууралуу баарыбызга маалым. Ааламда адамдан акылдуусу жок дейбиз, бирок окумуштуулар бир канча акылдуу жаныбарларды аныкташкан. Бул жандыктар кандай гана кырдаал болбосун, ошол жерге ыңгайлашып жашап кетүүгө жөндөмү бар. Иттер баарын түшүнүшөт. Окумуштуулардын айтымында, иттер адамдар тарабынан болжол менен 10 000 жыл мурун эле үйрөтүлгөн. Алар зирек болгондуктан 250 сөздү жана жаңсоолорду түшүнө алышат. Мындан тышкары иттер 5ке чейин санап, кээ бирлери элементардык математикалык аракеттерди билишет. Ит менен адамдын баарлашуусун кээде байкасаңыз, кожоюнунун айтканын толук түшүнүп жаткандай сезим калтырат. Бирок бул пикир жаңылыштык. Иттер адамдын сөзүн түшүнүшпөйт, болгону сөздөрдү кабыл алат. Иттерге көптөгөн сөздөр тааныш болгону менен мээлери аларды бириктирип, маанилештире албайт. Иттер кожоюну менен канчалык эмоционалдык деңгээлде жакын болсо, ээсин ошончолук жакшы түшүнүшөт. Пил. Бул жандыктын акыл эси, туюу сезими өтө жогору. Адам ага жакшы же жаман мамиле кылып жатканын дароо сезишет. Жаман мамиле жасаса, аны эч качан унутпайт. Кек сактап калып, эртеби кечпи андан өч алышат. Эгер өлөрүн билсе, эрте эле өздөрүнө көрүстөн даярдап, ошол жерге барып өлөт экен. Тоту куш. Адамдардын сөзүн кайталай алчу дүйнөдөгү жалгыз гана жаныбарлар тоту куштар. Алар узак сүйлөмдү да дароо эстерине тутуп калышат. Тоту куштар 2000ден ашык сөздү эстеп калышат экен. Булар бир көргөн адамды да жакшы таанып калышат. Бир көргөн жерин эч качан унутушпайт. Чочко. Чочколордун угуу сезими абдан мыкты. Бардык музыканын ритмин тез эле жаттап алып, ошого жараша үн чыгара алат. Негизи чочконун мээси 1 жаштагы баланын мээсинде иштейт. Чочколор күзгү принцип аракеттерин ушунчалык ыкчам түшүнүшөт. Алар андан ырахаттануу менен өздөрүнүн чагылуусун карашат. Белгилей кетчү нерсе чочколорду өтө кирдешет. Бирок алар таза жер көрсө андайга барышпайт. Чочколор күн тартибине ыкчам көнүп, убакытты жакшы айырмалай алышат. Мындан тышкары аларды бир нерсеге үйрөтүү дагы ушунчалык жеңил. Косатка кити. Башка балыктарга салыштырмалуу, кит жанындагы сүйгөнүнүн сезимин анын оорусунда сезе билет. Киттер океанда жашашат. Бир климаттан экинчи климатка сүзүп өтүп, бардык шартты өздөштүрө алышат. Алар суудагы бардык майда жандыктарды жейт, бирок уулуу балыктарды ажырата алышат. Кээ бир балыктарды жеш үчүн цирктегидей таң калтыруучу трюктарды жасашат экен.
Дельфин. Дельфиндин мээсинин орточо салмагы 1 кг 700 грамм. Ал эми орто жаштагы адамдыкы 1 кг 400 грамм. Бул жаныбардын мээси уникалдуу. Анткени дельфиндер толугу менен укташпайт. Сол жана оң жарым шарлары алмак-салмак кезектешип эс алат. 20-кылымдын ортосунан баштап дельфиндерди ушунчалык ынтызарлык менен изилдеп машыктыра башташкан. Мындан тышкары дельфиндер социалдык статусун карманышат. Алар негизинен үйүрү менен бирге жашашат. Карга. Каргалардын акылдуусун япон окумуштуулары иликтеп таң калышкан. Алар жаңгакты чагып жей албаса, атайын унаа өтүүчү жолго ташташат экен. Жаңгакты тебелеп өткөндөн кийин жарылган жаңгакты терип жешет. Келемиш. Келемиштердин да жетекчиси болот. Эгерде алар бир жерден экинчи жайга көчө турган болсо, кол алдындагылардан бирөөнү атайын чалгынга жиберет. Чалгынчы жашай турган жер жайлуу болсо, үйүрү менен көчүп барышат. Эгер ал келбей калса, башка жакка кетишет. Алар адамдардай болуп бир кетирген катасын экинчи жолу кетиришпейт. Буларды канча жолу эксперимент кылгысы келген окумуштууларды да алдаганга үлгүрүшкөн. Маймылдар. Маймылдарды окууга үйрөтүүгө аракет жасашкан. А дегенде акылдуу деп тандалып алынган 10 маймылдын 6-оосу калган. Алар бабуин, шимпанзе, горилла, орангутан, гиббон жана мартышка болгон. Бул тажрыйбаны белгилүү биолог Эдвард Уилсон жүргүзгөн. Биологдун пикири боюнча, бул акылдуу 6 маймылдын ичинен эң жөндөмдүүсү шимпанзе. Маймылдардын мээси чоң өлчөмү жана өзгөчө татаалдыгы менен айырмаланат. Аларга жасалган узак убакытка созулган байкоолордон кийин бул айбанаттардын бири-бири менен баарлашуусунда эч кандай кыйынчылык жаратпагандыгы аныкталган. Бул болсо алардын белгилүү бир тилдик көндүмдөрү өнүккөндүгүн далилдейт. Ар түркүн тажрыйбалардан кийин кызыктуу жыйынтыктар чыккан. Алардын бири жыландан такыр коркпогон шимпанзелерди акырында коркутуп коюшкан. Ал үчүн алар дайыма жыландын ышылдаган үнүн угузушкан. Эң кызыгы башка маймылдар дагы жыландан коркпосо деле акырындап жанындагыны туурап корко башташкан. Ошондой эле бул маймылдарды жаңсоого үйрөтүү жеңил. Көпчүлүгү ашкана приборлорун колдоно алышат. Дүйнөдө кайсы жаныбарлар эң акылдуу? Окумуштуулар бул суроого так жооп бере алышпайт. Алардын пикири ар башка. Бир топ окумуштуулар эң акылдуу жаныбарлар дельфин дешүүдө. Алар муну дельфиндин мээси адамдыкынан кичине чоңураак жана аны менен мыкты колдонушкандыгын айтышууда. Башка окумуштуулар болсо эң акылдуу жаныбар маймыл деп эсептешет. Алардын ичинен лидерликти горилла жана шимпанзелер көрсөтүүдө. Ал эми сиздин оюңуз боюнча дүйнөдөгү эң акылдуу жаныбар кайсы? Бул боюнча өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырып кетиңиз. Ошондой эле каналга катталып лайк басканды да унутпаңыз.